1961 жылы 24 мартта туулган Сабирова Хулкар Паша 2015 жылдын 27 апрелинде болжол менен 8ден 40 мүнөт өткөндө достук өткөрмө пункту аркылуу Өзбекстанга келген. Ал көзөмөл пункттан анын Россия жарандыгын тастыктаган паспорттун көрсөткөн. Анын номеру 73 21 68 79 9. Ал 2024 жылга чейин жарактуу. Расмий булактар билдиргендей, ушул эле паспорт менен Сабирова 29 апрель күнү кайра Кыргызстандын аймагына кайтып кирген. Болжол менен кечки саат 8дер чамасында Сабирова орус жарандыгын алгандыгын жана документин көрсөткөндүгүн мамлекеттик чек ара кызматынын автоматташтырылган көзөмөл өткөрүү пунктунан тактоого болот. Ошто Мырзахматовдун «Сен качкынсың» жазуусу бар сүрөтү илинде. Ош облустук милициясынын мурунку жетекчиси Абдулда Капаров Оштун экс-мэри Мелис Мырзахматовдун «Сен качкынсың» деген жазуусу бар сүрөтүн өз үйүнүн дарбазасына илди. Ал мындан сырткары Азаттык радиосу аркылуу буга чейин Мырзахматовду ачык колдоп жүргөнү үчүн элден кечирим сурады. Капаров Мырзахматовдун «Сен качкынсың» деген жазуусу бар сүрөтүн Улуттар биримдиги партиясынын штабынын алдында өрттөөгө, ушундай эле сүрөттөрдү БШКнын жана жогорку кеңештин дубалына илүүгө камынып жатканын айтты. Буга кылмыш иши козголуп качып жүрөт деп. Кылмыш иши козголсо бардыгы эле ушул жерде жүрбөйлү. Мына жаңыларын эле айтайлы. Камчыбек Ташиевтер, Садыр Жапар, Талант Мамытов, Ахматбек Келдибеков, ошол эле Кулуп, ошол эле Алмаз Атамбаев деле отурбады. Качпай эле отурбады. Эшиктерин болгарка менен кесип кирдик дегенде маалыматтарды деле укканбыз, бирок тилекке каршы мага иш козголду деп качып кетип алып, сыртта батыр болбош керек да. Ошол мен оюм. Мен ушул айткан сөзүмдө турам. Батыр дегендер батыр деп илип алсын. Илген жерине мен тоом, мен тирегимде илсе иле берсин. Бул кишинин сүрөтүн менин көз карашымча, бул кишини мен катуу колдогон киши катары айтсам, жарабайт чындыгында айтканда. Алыгы атты таптагандан кийин байгеге жарабайт го. Бул жарыштарга жарабайт, саясаттарга да жарабайт деген менин баамда. Эми колдогондон кийин аягына чейин турбаган, качып кеткен адамды кантип колдойсуң? Элди мен улам эле алдай бергенге бет чыдабайт да. Мурун деле элди араң көндүргөнбүз. Ай жараса ушу жарайт деп. Анан абаныс кыле буларды мактай берген менен болбойт да. Аркы өзүнүн ички дүйнөсүнөн баягында элди бир кыйынчылыктан алып чыгып кеткенге бир өздөрүнүн ой багыты болбогондон кийин аларды жалган колдоп кажети жок да, чынын айтканда. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Бексултан Калбеков тааныштырдым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.